Ошто Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин мурдагы кызматкери психиатрия жана наркология борборунун медиктерине кол салды. Окуя видео көзөмөл камераларына түшүп калган. Сот сүйүнгө жарыяланган бул видео чуу жаратып, кол салган киши кармалып, бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Кыскасы, жөн калбай иш козголуп, жакшы болгон тура деп ойлойсуң. Бирок баары биз ойлогондой эмес экен. Эми болсо, кармалган кишинин өздөрүн милиционербиз деп жаткан достору сабалган мед кызматкерлерди коркутуп, үркүтүп, арызды кайтарып алууну талап кылып жатышыптыр. Жана Кубат деген достор мурдан иштеген, азыр иштеген балдар келип, биздин сотрудниктерди коркутуп, заявление алгыла, болбосо наркотик менен карматабыз, любой жерде карматабыз деп коркутат. Мага экөө кирди. Пятница бирөө, үчөө кирди. 3 адам кирип, мага ошо сотрудниктерге айтыңыз, арызын алсын депчи. Тосмар жазып берсин деп айтып атат. Чогуш деген биз милиция деп атат да. Бирөөсү действующий милиция экен. Анткени менен Ош милициясы шектүүнүн аларга эч кандай тиешеси жоктугун айтууда. Дарыгерлерге карата коркутуу, үркүтүүлөр болуп аткандыгы тууралуу маалымат угуп жатам. Эгерде аларда ушундай маалыматтар бар болсо, тиешелүү бардык маалыматтар менен ички иштер органдарына бизге кайрылса болот. Буга чейин милиция шектүү киши врачтарга анын тууганынын дарылануусуна нааразы болгондуктан кол салганын айткан болчу. Кол салуунун өзү 31 январда болгон. Видео болсо 4 февралда жарыяланып, кол салган киши ошондо гана араң кармалган. Эми болсо сабалган врачтар коркуп, жада калса журналисттер менен сүйлөшүүдөн коркуп жатышат. Адреneге чыгып, эшикти ачканда эле урганда, ошол иштеп аткан сотрудниктерди уруп кирген, жардам келген өзү сотрудниктердин баарын ушу уруп, ошо экөөнү катуураак урган, ошо экөөнүн бирөөсүн сотрудниктин калгандарын жеңине халатчанып турган аял кишилерди кошуп урган да, санитаркалардачы. Азыр эртең подписка неге чыгарса, ол келип биз таркаса эмне кылабыз андачы. Азырынча шектүү убактылуу кармоо изоляторунда. Ал эми жабыркаган врачтарга соттук медициналык экспертиза дайындалды.